Үйдө бүтпөгөн уруш, кол көтөрүү, мектепте шылдыңдоолор. Өз энесинен айрылып өгөй колдо калган Элинанын тагдыры ушинтип өтүп жатты. Жашоонун сыноосунан кыйналган Элинаны 10-классында алып качып кетишти. Салт ушундай, эми олтуруу керек. Сыртта да таттуу жашоо күтпөгөнүн билген Элина, балким бактым ушул жерден ачылар деген ой менен калууну чечти. Бирок көп убакыт өтпөй күйөөсүнүн орой мамилелери башталды. Айылдагы ушак айыңын айынан кайнененин келинине мамилеси күн сайын копоолдошуп жатты. Бул үйдө кандайдыр бир адилетсиздикти сезген эки кичинекей гана бар эле. Эленанын жалгыз тынчтандыруучусу ошолор болду. Ал кичинекейлерге болгон мээримин төгүп, өзүнүн көксөгөн максат ойлорун айтып, бирок тагдыры башка жакка бурулганын жана тагдыры жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек экендигин кылдаттык менен үйрөтөт. Курани Карим аларга эң жакшы жол көрсөткүч болот. Ыймандуу болуп чоңойгон эки кичинекей бүт айылга үлгү болду. Эми кыздарды тээп, уруп, согуп, каарга жыгып жүргөн окуучулар жок. Кыздарга болгон сый-урмат күчөп, кыздарга болгон кол тийбестикти бүтүндөй бир мектеп аябай жакшы өздөштүрөт. Бунун баары ошол кичинекей эки ымыркайдын мээнетинин акыбети болчу. Ал эми Элина сабырдуулук менен баарын жеңет. Бактылуулук үй бүлөсүн курчайт. Бир кумайык, бир карын майды чиритет дешет. Биздин ойбузча бир шамчырак башка шамчырактарды жандыра алат. Ал эми баарысы жанса, бул дүйнө жарык чачат.